Саламатсыздарбы? Мен Ош шаарында жүрөм. Бул Фуркат айылы. Павловния плантациясына жүрөбүз. Бул Фуркат айылында жайгашкан. Көптөн бери илгери көрдүм эле ушул жерде. Интернеттен, YouTube'дан. Кол тийбейт. Эми келип, мына Сайыпжан аке менен жолугушуп, аз тааныштык. Жакшы түз өскөн мына текшерез болгондон кийин. Сорту шантон экен. Аралыгын 4 метрден алып тиккен. Көрдүңүздөр, Бұл 2019 жылы тигилип, 2020 жылы тексерез болгон. Тексерез деп 1 жылдан кийин тигилгенде, 1 жылдан кийин канчалык өспөсүн могу жерде кесип салат. Кескенде ошондо жаңы өсүп чыгат. Вот ошону тексерез деп коет. Бул жагы 5 жыл болуп аттыр. Өсүшү слабый да. Мен сразу айттым, Сайыпжан аке эмнеге слабый өсүп калды десем, бул жакта суу тартыш, суу жок. Адыр жерде. Анан баягы эмелерге, бассейндерге сууну толтуруп алып, ошол жерден насос менен сугарышат экен. Вот кем суу болуп калган, суусу аз болуп калган. Андан да жакшы результат кыла турган болсо, ортолорун айдатып туруп, азот, суперфосфат, карбамидтерден кичине чачып туруп, анан сугарып койсо абдан жакшы болмок да. Мындан бат өсүп кетти. Ошондо деле 5 жылда карагыла, 5 жылда жаман эмес. Мынаны полноценно азыр туура таштамай, тактай кылып тилдирип иштетсек болот. Павлониянын келечеги бар. Мына 5 жылда ушунчалык жонойуп атат, каралбай калганда. Сары топурак жер, бул адыр жер. Кем мына топурагын көрсөң, карагыла. Бул адыр жер, дөң. Кем суу болуп калыптыр. Ошого карабастан ушунчалык өсүптүр, карагыла. Жаман эмес. Эгерде учурунда суу коюп, жакшылап карап койсок, результат мындан 2 есе жакшы болмок.